Бейиш нуру. Әл-Азим. Аллах Тааланын ысымдарынын бир өзү. Өтө улуу, айбаттуу, чоң, сыпатынын маңызы өтө чоң болгон, акыл кабыл ала албай турганчалык даражада чоң, улуу болгон зат деген мааниге келет. Адам бир нерсенин көлөмүн, чоңдугун кабыл алууда кээде көзү менен көрүп, кээде акылы менен түшүнүп, ал эми кээде ой пикири менен, кыялы менен кабылдайт. Мисалы, бир пилди көргөн кезде анын чоң болгондугун байкайбыз. Анын артында турган тоону көргөн кезде болсо, тоо пилден да чоң болгондугун көрөбүз. А бир деңизди көргөн кезде бул деңиз тоодон да чоң экен дейбиз. Ошол эле кезде бул дүйнөнү элестетип, дүйнө деңизден да чоң экендигин сезебиз. Бирок аны көз менен көрө албайбыз. Анткени дүйнө ушунчалык чоң болгондуктан биздин көзүбүз көрө албайт аны. Акыл жердин чоңдугун илимий аргументтер менен гана түшүнө алат. Ошол эле кезде күндүн жер шарынан 1,3 миллион эсе чоң болгондугун акыл да араң кабыл кылууда. Акылдын кабылдоосунун эң акыркы жеткен чектеринен болсо керек балким бул. Себеби жер шарын 1,3 миллион эсе чоңойтконубузда гана ошол күндүн көлөмүнө жетет. Акыл менен көрө алуу муну өтө оор. Мындан да чоң болгон, акылда кабыл ала албай турганчалык даражада көлөмдүү болгон нерселер бар. Мисалы, Саманчынын жолу галактикасында күн сыяктуу дагы 300 миллиард жылдыз бар. А мындай галактикадан дагы 2 триллион бар. Мынчалык эбегейсиз чоңдук акылыбызга батпай калат чынында. Альфа Канис Майорис жылдызы жер шарынан 7 дециллион эсе чоң. Демек, бул жылдыздын ичине 7 дециллион жер шары батат. Башкача айтканда, 7-нин артынан 33 даана 0 жазылганчалык бир чоңдук. Ушунчалык чоңдуктагы бир жылдызды элестете аласызбы? Акыл менен түшүнүү, элестетүү, кыялдануу бул жакта турсун, тил да түшүндүрүүдө алсыздык кылат мынчалык чоңдукту. Мынакей, бүткүл ушул чоң, айбаттуу, улуу болгон нерселерде Аллах Тааланын Азим деген ысмы. Башкача айтканда, улуу, чоң, айбаттуу, акыл кабыл ала алгыс даражада улуу болгон зат деген ысмы чагылып көрүнүп турат. Бул эбегейсиз чоң болгон макулуктар, жаратыктар өздөрүнүн чоңдугу менен Аллах Тааланын улуулугун көрсөтүп, далилдеп турат. Бул чоң жылдыздарды көргөндө, албетте, я Азим деп, башкача айтканда, эй улуу болгон Аллах деп зикир кылышыбыз керек. Эми Аллахтын улуулугуна, айбаттуулугуна карап көрөлү. Чындыгында Аллах жараткан чоң макулуктарды кабыл кылуу акылга батпай, акыл алсыздык кылып жаткан кезде Аллахтын өзүнүн улуулугун, айбаттуулугун кантип түшүнө алабыз? Демек, биз ушуну билишибиз керек. Аллах Таала эбегейсиз улуу, айбаттуу, чоң. Биз билген бүткүл чоң, зор болгон нерселерден да чоң, улуу. Болгону биздин акылыбыз бул нерсени кабыл кылууда алсыздык, күчсүздүк кылууда. Аллахтын Азим, чексиз улуу болгонуна ыйман келтиребиз. Анын чексиз улуу болгонун анын жаратыктарына карап туруп билебиз. Албетте, мындай акыйкаттарды билген соң, чексиз улуулуктун астында баш ийип, сажда кылбаска айла калбайт. Асмандардагы жана жердегинин бардыгы ага таандык. Ал эң жогорку, эң улук. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.